Баарыңарга салам. Мен акыркы 6 айдан бери Pocket Option платформасында искусственный интеллекттен негизделген бот менен трейдинг кылып келем. Бүгүнкү видеодо мен силерге ушул бот менен соода кылуунун толук процессин көрсөткүм келет. Видеону сөзсүз аягына чейин көргүлө. Так, мен уже Pocket Option'a кирдим. Баланста 1800 сом бар. Азыр бат-баттан ушуну разгон кылабыз. Бүгүнкү максат кыска убакыттын ичинде кыска сделкалар менен максимальный профит алыш. Telegram боттун өзүнө кирели. Как вы заметили, бул жерде список бир аз көбөйдү, жаңы валютный паралар чыкты. Бирок мой совет NZD USD. Азыркы учурда самый точный ушул болуп жатат. Статистика боюнча эң точный сигналдар ушул жерге келип жатат. Параны тандагандан кийин силерге сигнал келет. Боттун өзүнө, то есть брокердин өзүнө киресиңер. Дал ошол валютный параны тандайсыңар. Меники сразу тандалуу болчу NZD USD. Жана ошол берилген сигнал боюнча сделка ачасыңар. Биринчи сделкасы мисалы уже ачылды 1 мүнөт көйдө. Азырынча мен силерге дисклеймер айта кетейин. Бул видеодо көргөн нерселердин баары финансовый совет эмес. Мен силердин финансовый консультантыңар эмесмин. Өзүңөр жооткон акчага өзүңөр жоопкерчилик аласыңар. Ал эми бул видеодо көргөн нерселер бул өзүмдүн личный опытымды жана өзүмдүн ботумдун демонстрациясы деп айтсаңар болот. Рынок бул акча чыгаруучу кнопка эмес. Бул жерде акча циркулировать этет. Негизи жаңы келген новичоктордон ошо опытный трейдерлерге кетет акча. Бирок это не значит, что вы будете терять деньги. Туура мамиле кылсаңар, обязательно силерге деле рынок плюс берет. Биздин биринчи сделкабыз плюска жабылды, мисалы 3400 сом баланста. Сделканын суммасын көтөрөбүз. Эми кийинки сигнал алып, экинчи сделкабызды ачабыз. История сделкты көрсөтө кетейин. Биринчи сделка уже жабылды, экинчиси ачык турат. Мен бир сделка полный депозитинде салып атам, анткени бул разгон депозита. Бул деген кыска убакыттын ичинде максимальный профит алуу стратегия, бирок силердин учурда мындай кылбаш керек. Мисалы силерде бир сделка минуска кетсе эле азыр болду, мен азыр балансымдан ажырайм. Силер риск менеджментти түшүнбөсөңөр, силер трейдер эмессиңер, силер жөн гана казино ойногон кишисиңер. Негизги эреже риск менеджмент боюнча бул бир сделкага депозиттин чоң бөлүгүн салбаш керек. Нормальный уровень бул 1-ден 5% чейин. Бир сделкага депозит андан көп болсо эле бул казино болуп баштайт. Сделкага канчалык ишенсеңер да рынок башка жерге кетип калышы мүмкүн. Силер каалагандай эмес, ошондуктан абайлагыла. Баланс дагы бир аз көтөрүлдү. 6428. Полный салабыз бир сделка депозитти. Жана кийинки сигнал алып, получается үчүнчү сделкабызды ачабыз. 1 мүнөт кылды. Кеттик. Трейдингде самый главный враг бул рынок эмес, бул силер өзүңөр. Эмоциялар. Коркуу, ачкөздүк, отыграться кылуу, ушулардын баары депозитти жок кылышат. Силер стратегияны билсеңер да, эмоция менен иш кылбасаңар болду. Минус болгондон кийин дароо кирип кайтарып алыңар келет. Плюс болгондо көбүрөөк алгыңар келип рискти көбөйтөсүңөр. Негизи экөө тең туура эмес. Профессионал трейдинг бул тынч процесс. План бар, кирүү бар, чыгуу бар, болду. Эгер сделканын учунда нерв болуп баштасаңар, жөн эле токтоткула, желательно бүгүнкүгө бүтүргүлө, либо жөн эле бир аз пауза алгыла. Нерв болуп баштасаңар болду, бул риск дальше казино болуп кетиши мүмкүн. Силер ойлонбой эле сделкага кире баштайсыңар, в попытках отыграться, анан минус көрө баштайсыңар. Дагы бир плюс, баланста 12148 сом. 12000 чейин көтөрөлү. Жана следующий сигнал алабыз. 1 мүнөт көйдө. Кеттик. История сделок көрсөтө кетейин. 3 сделка уже жабылды, 4-үчүбүз ачык турат. Кстати, өтө маанилүү нерсе айта кетейин дегем. Көптөр ойлойт, канчалык көп сделка болсо, ошончолук көп пайда деп. Чынында наоборот, особенно в последнее время Pocket Option'дун модерациясы күчтөндү. Мисалы, силер бот менен особенно торговля кылганда, силерде серия сделок плюска чыгып турат.
Ошондуктан бир күндө көп трейдинг кылсаңар, силерде көп плюсовой сделка болот, бирок анда Pocket Option модерациясын силерге суроолор пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан аз-аздан трейдинг кылгыла. Мисалы бир күндө 1 саат мага жетишет. Бир аз рыноктон өзүмдүн плюсумду алам, болду, калган күн эс алам. Акырындан иштесеңер, өзүңөргө да жакшы болот, аккаунтуңарга да жакшы болот. Антпесеңер, башталат силердин счетуңарды заморозка кылып салат, акчаңарды алып чыга албай каласыңар. Ошондуктан абайлагыла. Ал эми бизде дагы бир плюс, балансты последний раз көтөрөлү, 15 000 сомго чейин ошол менен бүтүрөлү. 4 мүнөт кичине узагыраак болуп калат, дагы бирди алалы, 1 мүнөт көйдө. 1 мүнөт өйдөгө кеттик. Негизи бот өзү кандай иштейт, ошол жөнүндө айтып кетейин. Бот бул акча чыгарып басуучу машинка эмес. Эгер ошондой болсо, баары эле мурда эле бай болуп кетмек. Бот өзү белгиленген алгоритм боюнча иштейт. Ал рынокто анализ кылат, свечаларды анализ кылат. Шарттар туура келсе, в какую сторону максимальный потенциал движения, ошол жерге силерге сигнал берет. Боттун негизги плюсу эмоциялар жок. Ал коркпойт, ачкөздүк кылбайт, отыгрыш кылбайт. Ошондуктан өзү эле жакшы силерге сигнал чыгарып берет. Дальше силердин өзүңөрдөн зависит. Силер боттун сигналларына туура мамиле кылып, без эмоций торговать этсеңер, риск менеджментти соблюдать этип, баары жакшы болот. Бизде дагы бир плюсовой сделка. Баланста уже 36 000 сом, өтө союн жыйынтык. Бүгүнкү акыркы сделка ачалы. Уже 5 сделка болуп кетти, ошондо 6-чысы менен бүтүрөлү. 6 сделка бизде серия плюс болсо өтө сонун болот. Өтө жакшы жыйынтык болот деп ойлойм. 1 мүнөт көйдө. Кеттик, акыркы сделкасы ачылды. Эң чоң иллюзия жаңы трейдингке келгендерде бул тез эле акча көтөрүп кетем деген ой. Жок, андай болбойт негизи. Трейдинг бул тез байыган жер эмес. Бул стабильность жөнүндө. Бүгүн аз пайда көрөсүңөр, эртең аз пайда көрөсүңөр, бүрсү күн возможно даже минус болушу мүмкүн. Бирок ошентип акырындан без эмоций баарын бүт эрежелерди соблюдать этип трейдинг кыла берсеңер, уже убакыт өтүп, айдын аягында силерге нормальный плюстар чыга баштайт. Ошондуктан самое главное это терпение. Көпчүлүк адамдар акылсыз болгондуктан эмес, дисциплина жок болгондуктан жоготот. Эрежени билишет, бирок сактабайт. Дисциплина бул күн сайын туура нерсени кылуу. Каалабасаңар дагы. Эгер силер эмоция, адреналин издеп жатсаңар, лучше башка эле жерге эле баргыла. Трейдинг бул андай жер эмес. Акча табам десеңер, тынч, системалуу иштешиңер керек. Бизде акыркы сделкабызда плюска жабылды. Баланста уже почти 50 000 сом. Өтө союн жыйынтык, биз 1800 сом менен эле баштаганбыз. 6 сделка плюс 10 мүнөттүн ичинде. Все было в реальном времени, мынакей телеграм-каналда сигналдар. Эч кандай калп жок. Бот кандай жакшы иштерин өзүңөр да көрдүңөр. Мен бул ботту силерге акысыз берип, кандай колдонуш керек экенин толук телеграм каналында үйрөтөм. Ал эми силер мага ай сайын бот аркылуу тапкан доходуңардан 20% бересиңер. Телеграм каналыма ссылканы видеонун описаниесинде же комментарийде тапсаңар болот. Көрүшкөнчө, кош болгула.